Радионун Таң Кыргызстан маалыматтын алдоо программасы түз эфирде уланып жатат. Урматтуу радио угуучулар, кутман таңыңыздар менен. Студияда Гүлжан Каражанова, режиссердук пультта Айдай Исмаилова. Өлкөнүн өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды өндүрүүгө тыюу салуу жыл жаңырган 1-январдан баштап иштеп баштады. Кабыл алынган мыйзамдын 3-чү беренесинин 1-чи бөлүгү менен жүгүртүүгө тыюу салынган пластик буюмдардын тизмеги дагы аныкталды. Алар бир жолу колдонуучу желим идиштердин бардык түрлөрү, тамак аш үчүн бир жолу колдонуучу желим идиш, полиэтилен, терефталат желим бөтөлкөсү, жумуртка үчүн желимден жасалган бир жолу колдонуучу идиш, кофе үчүн желим капсулалар, азык түлүк үчүн сумка, тоор баштыктар. Өлкөдө таштанды маселеси айрыкча желимден жасалган буюмдардын адамзат айлана чөйрөгө зыяндуулугу туурасында бүгүн сөз кылабыз. Студияда жаратылыш ресурстарын коргоо, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев, аталган министрликтин калдыктар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Асель Мурзабаева. Саламатсыздар, урматтуу меймандар. Студияга кош келдиңиздер. Саламатсызбы? Айтылган тема боюнча, урматтуу радио угуучулар, сиздердин дагы пикирлер абдан маанилүү. Анткени табигатты коргоо бул жалпыбыздын ишибиз. Өзгөчө адамдын саламаттыгына терс таасирин тийгизген желимден жасалган буюмдар боюнча сунуштарыңыздар, суроолоруңуздар же болсо бир көргөн билгендериңиздер болсо дагы биздин түз байланыштагы номерлерди эскертип өтөлү. Ал 39-21-90 жана ушундай эле номер, бирок бул уюлдук байланышта 0502 менен башталат. 0502-39-21-90 номерлери. Мындан сырткары биз азыр Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан онлайн чыгып жатабыз. Демек, ал жактан дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңири. Кумар Абылкасымович, негизи эле ушул мыйзам, бул желим идиштерди колдонуу, анын айлана чөйрөгө адамзаттын ден соолугуна зыяндуулугу бул бүгүн эле көтөрүлүп келе жаткан маселе эмес. Канча жылдардан бери жогорку кеңеште улам аркага жылдырып, кайра сунушталып келе жатат. Мына акыры мынтип президентибиз кол койду. Ошону түшүндүрүп берсеңиздер, мына жогоруда биз айтып өттүк, ал мыйзам боюнча кыскача. Эми адистер, сиздердин пикирлериңиздерди угсак. Ооба, сиз туура белгилегендей, бул көйгөй, бул глобалдык масштабтагы көйгөй, бардык дүйнө жүзү бул пластикалык таштандылар менен күрөшүүдө. Ошол катарда Кыргызстандагы артта калбай, былтыр президентибиздин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын аймактагы полимер пленкаларынан жасалган жана пластикалык буюмдарды жүгүртүүсүн чектөө жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ал болсо жогорку кеңеште июнь айында кабыл алынып, анан июль айында күчүнө кирди. Бул мыйзамда жалпысынан эң биринчи маселе болуп, бул баягы президент өзү чыгаргандай, баягы көлдөн канча тонналап пластикалык буюмдар чыкпадыбы? Чыккан мусордон эле ошо 80% ошо пластикалык буюмдар, жанагындай пластикалык бутылкалар, стакандар, жанагындай бир жолу колдонуучу идиштер болуп чыкты да. Анан көрүп атасыздар дүйнө жүзүндө кандай проблемалар болуп атат. Арал деңизи, например, мисалы үчүн Тынч океанда чоң калдыктардын тагы деген мусордон жалаң ушу пластиктен жаралган пайда болуптур да. Ал болсо жанагы изилдөөлөрдүн негизинде бир эле өлкөнүн, кайсы Азербайжан, Армения өлкөсүнөн 54 эсе чоң болуптур. Бул Тынч океандын түбүндөгү ошол калдыктардын жалпы аянты элестеткиле. Андан тышкары дагы глобалдык инициатива деп атат, баягы дүйнө жүзүндө бул маселе көтөрүлүп атат бүгүнкү күндө. Биз дагы Кыргызстандагы ошол глобалдык маселелерге тоже катышып, биз да өзүбүздүн пикирлерибизди айтып, тоже ушундай активдүү катышып жүрөбүз. Биринчи жолу бул мактанарлык нерсе, бул Орто Азиядагы баягы саясий алып, эрк алып, биринчи жолу Орто Азияда өлкөлөрдүн ичинен бул пластиктерди ошо чектөө жөнүндө мыйзам Кыргызстанда кабыл алынды. Демек, Тынч океанында абал ушундай болуп жатса, биздин ысык көлдөн эле
өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулар мына бүгүнкү күндө деле азыр ошол таштандыларды тазалап жүргөндүктөрүн бизге айтып беришти. Андан тонналаган өзгөчө жанагы желим бөтөлкөгө кум салынган деп видеосу тарап элдин баары тең мындай бир ага маани бербеди беле. Демек мына ушундай жумуштар деги эле ошондо кандай тартипте жүргүзүлүшү керектиги боюнча өзүңүздөрдүн дагы иш пландарыңыздар бар болсо керек. Ооба, бул мыйзамдын аткарылышы үчүн эң биринчи эле бир 131 президенттин жарлыгы чыккан. Ысык көлдү экологиясын сактоо боюнча кечиктирилген чаралар деген. Ошого биз ошо андан кийин чыккандан кийин дагы бир президенттин жарлыгы менен ошо кошумча өзгөртүү киргизгенбиз да. Ошо Ысык көл областында ошо биосфералык территориялык аймак болуп саналат да. Ошол жерде ошо чектөө боюнча пластикалык пленкалар, полиэтиленалык пленкаларды чектөө боюнча ошо өзгөртүү киргизген эң биринчи да. Андан кийин эле ошо отурлай бул мыйзам чыкты, депутаттар колдоп берди чокуда. Андан кийин 400-чү дагы тескеме чыкты. Министрлер кабинетинин тескемеси чыкты. Ал жерде уже конкреттүү түрдө ар бир мамлекеттик органдардын эмелери, маселелери, аткара турган иштери көрсөтүлгөн атайын өзүнүн эмеси менен, убакыты мөөнөтү менен. Ошондо эң биринчи эле биз министрлик кандай кылдык? Биринчи эле ошо 1-июнь күнү ошо былтыр Бакыт Эргешевичтин катышуусу менен барып ошо Ысык көлдө жанагындай пластиксиз зона деген зонаны ачып келдик. Ал жерде көптөгөн абдан коомчулук катышты. 700-гө жакын адам болду. Ал жерде түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жанагындай 60 илдик жанагындай баннерлерди Бишкектен баштап эмеге чейин Ысык көлдүн ичине, Ысык көлгө чейин Ысык көлдүн ичинде областтардын баарына жана баннерлерди илип пластик зыян, райондордун баарына илдик. Пластик зыян, пластик болбойт, колдонгонго альтернативдүү түрдөгү жанагындай буюмдарга өтүш керек. Андан тышкары жанагындай өзүнчө сорттош керек, пластикти өзүнчө коюш керек деп 30-40ка жакын урналарды коюп келдик. Пластик идиштерди өзүнчө, пластик жана бөтөлкөлөрдү өзүнчө, анан паштыктарды өзүнчө деп ошондой реклама жүргүздүк. Ар бир жана чоң маркеттерине барып биз жана эмелерди тараттык, жана шопперлер деп коет, эко-шопперлер жана ага альтернативдүү баштыктарды таратып ушундай чоң масштабдуу иш жүрдү да. Андан тышкары ошо бизде дагы ошо көзөмөл инспекциясы бар да. Алар өздөрүнүн ишин жүргүзүп, дайыма ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдары менен чогуу иштерди алып барып атышат. Эми бул мыйзам жаңы чыкты да, жаңы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми акырындап баягы чараларды колдоно турганда убакыттар келип атат да. Деги эле бизде ушу жаратылышты коргоо сиздер иштеп жаткан министрликте канча ушундай таштандынын саны бар? Таштоочу жайлар Кыргызстанда абдан көп, бул абдан көйгөйлүү маселе. 410дон ашык таштанды таштоочу жайлар бар. Алардын көбү эле баягы санкцияланбаган деп коет, уруксаты жок. Көрүнгөн жерге да барып таштай берет. Бир 10-15% эле баягы уруксаты кагаздары бар болсо, калгандары жок да. Ошол абдан кейиштүү маселе болуп турат. Ошондуктан биздин министрлик тарабынан былтыр чоң өзгөрүүлөр болуп, алардын бири бул калдыктар жөнүндө, калдыкты тиричилик жана өндүрүш калдыктары жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгып кабыл алды буюрса. Ошо былтыр ошо августтан баштап күчүнө кирди. Бул жерде кайрадан каралып жаңыланган, себеби 90-жылдан бери өзгөрүлбөгөн мыйзамда, анан ар биринин жоопкерчилиги да күчөтүлгөн, так жазылган, кимдин компетенциясына кандай иштер кирет деген. Андан тышкары жанагы жаңы принцип киргизип атабыз, дүйнө жүзүнүн практикасын колдонуп, бул булгоочу төлөйт деген. Загрязнитель платит деп коет, себеби бул дүйнө жүзүндө мындан буга башка альтернатива жок. Бүгүнкү күндө ар бир өндүрүүчү, ар бир импортер өзүнүн алып келген товарына, өндүргөн товарына кошумча утилизационный сбор деп коет, утилдик жыйым төлөйт.
кадимкидей төлөп дагы баягы бул деген алардын продукциясы акыркы этабында баягы таштандык айланат да, ал өзүнө болгон жоопкерчилик деген сөз да өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги деп коет. Ошол принцип бул дүйнө жүзүндө колдонулат, абдан жакшы өзүнүн практикасын көргөзүп келет. Ошондуктан биз да ошол мыйзам менен ошол принципти жаңы бул киргиздик. Бул да жашыл экономиканын бирден бир негизги принциби болуп саналат. Ошондон азыр ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе атабыз да ошол боюнча. Демек, бул мыйзам ошол азырынча өзгөчө корголуучу аймактарга кирип жатат десек болот. 1-январдан баштап, анан 2027 жылдан баштап бул жалпы республика боюнча. Туурабы? Кумар Абылкасымович, негизи эле бизде канча өзгөчө корголуучу аймак бар жана алардын негизги максаты анан ал жерде ушул мыйзамдын алкагында аткарыла турган кандай бир жумуштарды көрүп турасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу радио угармандар. Албетте бүгүнкү көйгөй өтө чоң көйгөй. Кыргыз Республикасы толуу экосистема болгондуктан Кыргыз Республикасынын аянты, жалпы аянты кичкей болгонуна карабай, дүйнөлүк флоранын 2%, дүйнөлүк фаунанын 3% Кыргыз Республикасынын аймагында байырлайт да, байырлайт жана өсөт. Бул деген бир өзүнчө мактануучу, өзүнчө сыймыктануучу учур. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө корголуучу аймактар көп түзгөнгө аракет жасалып келет. Тактап айтканда 10 мамлекеттик жаратылыш корогу, 13 мамлекеттик жаратылыш паркы жана 64 ботаникалык, геологиялык, аңчылык, токой корукчалары, заказниктер бар. Жалпы аянты Кыргыз Республикасынын жалпы аянтынын 7,4% түзөт. Бүгүнкү калдыктар көйгөйүнүн таралуу аймагы ушунчалык кеңири, Асель айым айтып кетпедиби? Дүйнөлүк океандагы көйгөй, ушул калдык көйгөйү, пластикалык калдык көйгөйү деп коңгуроо кагылып атканы менен, биздин өзүбүздүн аймакты алып келгенде, мындай калк жашаган конуштан тартып, биздин белгилүү ошол хан теңири жеңиш чокуларынан пластикалык калдыктар чогултуп атат. Альпинисттер өздөрү ал жака ошол пластикалык калдыктарды көтөрүп барбаганы менен чогултуп алып түшүп келатып, алар да таң калуу менен карап атат. Бул деген өтө бүгүнкү күндө чечим кабыл алып, токтотуп калбасак, эртең бир чоң көйгөйгө алып келишин сезип туруп ушул кадамга барылган да. Өзгөчө корголуучу аймактардан башталып жатканыбыздын себеби бул аймактарда чындап өзгөчө корголуу болуш керек. Ошондуктан биринчи кадам менен ошол 23 өзгөчө корголуучу аймактар, андан сырткары ошол Ысык көл биосфералык аймагында. Ал дагы өзгөчө корголуучу аймак катары эсептелет бизде. Чындыгында ал жакта да көйгөй чоң. Эс алууга барган биздин ар бир жаран, ар бир атуу сөзсүз түрдө ошо пластикалык баштыкчалар менен пайдалануусу бир чоң жоопкерчилик ар бир инсанга. Ошондуктан учурдан пайдаланып, биз өтүнүп чакырып кетет элек. Көнө баштасак, азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой, азыр Каракол мамлекеттик жаратылыш паркына кышкы эс алууга баратышат. Жаз келери менен биздин мындай кооз табияты менен даңкталган коруктарга, мамлекеттик жаратылыш парктарга барышат. Ошол учурда ар бир биздин атуу өзүнүн баягы салымын кошуп, пластикалык баштыкчаларды бир ирет пайдалануучу атайын баягы идиш аяк дейбизби, ошолордон буюмдардан баш тартса деп чакырып кетет элек. Ал жакта эми ошондо кандай кылып жумуштар жүргүзүлөт өзгөчө корголуучу аймактарда? Бул жерде ошол мыйзамда белгиленген андан ары тапшырмалар дагы бар. Ал жерде ким кандай жумуш аткарышы керектигин жогоруда Асель айым айтып өттү. Анда демек ал жерде бир көзөмөл күчөтүлөт дегенди биз түшүнүп турабыз азыр, Көзөмөл менен эле биз чектелбейбиз, албетте баягы биздин функционалдык өзүбүздүн милдеттенүүбүздө көзөмөл бар, албетте. Азыр биринчи эмне коруктардын кире бериш жерлерине
онлайн режимде бир видео камераларды орнотуп баштап атабыз. Биз баягы жок болбойт деген эле баягы көзөмөл менен чектелбей эле деп өзүңүздөр билесиздер, 23-жылы толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык жарыяланып, анын жол картасы дагы бекитилген. Ошо жол картанын жүзөгө ашыруу максатында таза тоолор деген бир атайын акцияны уюштурабыз деп бир чоң өлкөбүздү жалпы камтай ала турган бир чоң акциялык бир кыймылды уюштуруу аракетинде турабыз азыркы учурда. Эгер ушул таза тоолор акциясын уюштуруп, өздөңгөлүн өткөрүп, биз таянган экологиялык активисттер, биз ишенген өзүбүздүн атуулдарыбыз, жарандарыбыз колдоп берсе, биз үчүн мындай өтө деле чоң көйгөй болбойт деп ишенип турабыз да бүгүнкү учурда. Эмне себептен биз пластик буюмдарды колдонууга каршыбыз? Мына экөөңүздөр тең экологсуздар, айылына чөйрө болобу, адамзаттын ден соолугу деп жатабыз. Кандай жүйөлөр бар? Бул пластик баарына эле белгилүү болгондой, бул абдан зыяндуу зат болуп саналат, химиялык зат болуп саналат. Ал болсо анын жок болуу этабы бул 1 жылдан тетиги 500 жылга чейин барат экен да. Булар код менен идентификацияланат, баягы PET деп 0,1 3 бурчтуктан ичине 0,1ден 0,7ге чейин булардын өзүнүн идентификациялык коддору болот. Ошол боюнча алар бөлүнөт да. 0,1 деп баягы мисалы үчүн PET жанагы бөтөлкөлөрдө андан башка дагы түрлөрү бар. Булар да бөлүнөт. Бул кайра иштетилүүчү, анан кайра кыйын иштетилүүчү, анан такыр иштетилбөөчүлөр болуп саналат да. Ошондуктан булар адамга макро-микро частицалар деп коет экен, даже ошо бөлүкчөлөр да. Бул даже бул нефтепродукт экен да, нефтехимиянын продукциясы экен да. Бул өндүрүлүп атканда да ушунчалык зыян болот экен да. Булардын жанагы выбростары деп коет, жанагы аба чыгындыларына чыкканда жанагы диоксин, фуран деген абдан зыяндуу заттар чыгат экен. Андан тышкары булар жанагындай сразу эле өпкөгө кирет экен да, абыша көрүнбөгөн бөлүкчөлөр болот экен дагы. Адамдын жанагы эндокриндик системаларын абдан бузат экен да. Ошондуктан бул дүйнө жүзүн буга көңүл буруп коңуро кагууда да, баягы ВОЗ жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму дагы муну тастыктады да. Андан тышкары бул жаныбарларга дагы абдан зыяндуу экен. Баягы көрүп эле атабыз, баарыбыз деле баягы интернет желесинен жанагындай бул мындай прозрачный болгондуктан бул жаныбарлар кирип кетет экен, болсо жутуп алат экен, жанагы водоросльдар менен чогуу анан ууланышат экен дагы, анан жеп алышат экен. Андан тышкары жанагы чалынып калып, өлүп калып, жанагындай дүйнөлүк океандарда ошондой абдан көп болуп атат да, жанагы суунун ичиндеги жаныбарлардын ушундай эмеси. Биздин эле ысыкөлдө карап турсак, жанагындай пахта, хапковый поле деп уже жергиликтүү жашаучулар ошентип атап алышыптыр да. Ушунчалык аякта балыкчы жакта шамал көп болгондуктан баягы жана чычырканактардын үстүнүн баары аппак болуп жайылып кетиптир да. Ошондуктан айла жоктон ошондой болуп аталып калыптыр да ал жерчи. Андан кайра дагы чыкпайт экен да, ал эмеденчи терилбейт экен. Биз канча жолу ишембиликтерди уюштурдук, абдан кыйын экен да. Чычырканакка жанагы желим баштыкта жабышып калса такыр чыкпайт экен ал. Анан ал жерде малдар оттойт, уйлар барат. Ошолор деле зыян, анын баарычы, анын топурактарга сиңет, жана макрочастицалары. Ошентип ал адамдарга дагы, өсүмдүктөргө дагы иши кылып, биотүрдүүлүктүн баарына тең бул абдан таасири тие турган нерсе экен. Экинчи көйгөй бул дагы жакшы болот эле эгерде биздин Кыргызстанда ошо кайра иштетүү өнүгүп, ошол чындап эле ошол мындай суроого талаптары болуп, ошол кайра иштетилсе. Бирок биздин Кыргызстанда андай кайра иштетүүчү бул калдыктарды, пластикаларды бул сектор жакшы өнүккөн эмес да, бул жөндүрүш. Ошондуктан азыр ошо биздин негизги көйгөйүбүз, негизги биринчи максатыбыз ошол кайра иштетүүнү жакшыртуу,
жаңылантуу эффективдүү жанагындай технологияларды алып келгенге ошондуктан жанагындай принциптерди киргизип атабыз баягы ошол табылган каражаттын эсебинен ошол кайра иштетүүнү күчөтүү да бул экологиялык да экономикалык жактан да эффективдүү принциптердин бири болуп саналат да. Биздин угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Ооба, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Менин атым Айжамал, Бишкек шаарынан чалып атам. Бул пластиктер зыян экенин баарыбыз билебиз. Анан бирок ошого альтернатива азыр мисалы биз көнүп калбадыкпы? Кафеге барсак дагы тамактарды салып кетебиз. Мисалы магазинге барганда дагы пакеттер, көлгө барганда баягы жайында көрдүк да, кагаз пакеттер мындай көтөрө албайт экен да. Мындай эменичи салмакты. Анан ошого кандай альтернатива болот? Анан мисалы азыр чайниктер деле, электрочайниктердин баары пластик болуп атпайбы? Ошолордун баарына көзөмөл киргизесиздерби? Май, растительный май дагы бүт, пластик идиштерди. Ошонун баардыгы кандай болот? Же биоразлагаемый пакеттер чыгарылабы? Ошол жөнүндө айтып бересиздерби? Жалгыз эле бул ошол желим баштыктар жана түрмөктөлүп чыгып аткан, мындан сырткары медициналык пластик же болсо желим буюмдар да бар эмеспи? Ошол эле ийне биз айдырып жатпайлыбы? Ошол дагы бул эбеден жасалат. Анан кийин ар бир биздин колдонуубузда, күнүмдүк колдонуубузда ошол жогоруда биздин угарманыбыз айтып өткөндөй, ошол күн караманы майы болобу, деги эле өсүмдүк майы болобу, анын баары суусундугубуздан бери бүт эле желим бөтөлкөлөрдө турат. Мен жогоруда айткандай, ооба бул ар бир пластиктин түрү бул классификацияланат жана код менен эл аралык код менен жана айтып аткан майдын бөтөлкөлөрү болобу, жанагы пластик жана ичимдиктердин бөтөлкөлөрү болобу, бул ошо PET 01 деп коет. Булар эң биринчи дүйнө жүзүндө кайрадан иштетилчү, абдан жакшы баягы талапка суроого жооп бере турган пластиктин түрлөрү да бул кайра иштетилет, андан жакшы буюмдар чыгат кайра. Бул эң биринчи ошо PET болуп саналат экен дагы, булнун пайдасы дагы көп экен да. Эгер жакшылап аны иштетип кайрадан иштетилген болсо, кайрадан колдонулган болсо, ооба. Ал эми жанагы альтернативдүү идишиктерге келсек, мисалы бул мыйзам чындыгында былтыр эле чыккан, былтыр эле күчүнө кирген. Быйыл 1-январдан тарта бул жанагы ошол өзгөчө корголуучу коруктардын аймактарында өндүрүү деген тыюу салынып атат 1-январдан баштап. Былтыр эле күчүнө кирген эле. Мен айтар элем, мисалы үчүн адамдарга жанагы чет өлкөдөн келген туристтерден эле мисал алса болот. Мисалы алар деген өздөрү менен термостарды алып алат, жанагындай стеклянный буюм болобу же кардон кулокпу, ошондой нерсе менен ошо корголуучу аймактарга кирсе болот да, кыргыздар деле башкалар деле кирсе болот да. Бул ошо биздин баары бир экологиялык маданият өсүшү керек да, ошолордон үлгү алышыбыз керек. Ал эч кандай деле кыйынчылык эмес деп ойлойм да. Мисалы үчүн ошо альтернативдүү эле продукттарны үйүңөн деле тамак жасап туруп ошол посудага эле салып ал да, ошо одноразовый бир жолу колдонуучу идиште колдонбой эле кой, үйүңөн алып ал кашыкты, үйүңөн алып ал бычакты дегендей да. Идиш аякта да. Ошол эле мезгилде бизде ушул кайра иштетүү өндүрүшү жөнүндө сөз кылып атабыз. Демек буну өнүктүрүү керек. Экинчиден жок кылуу. Сиз утилдөө деп атпайсызбы? Ошондой болгондагы бизде барбы? Кантип буну биз жок кылып атабыз, ишканалар? Жанагы айтылып аткан эмелер, ийнелер деп атпайсызбы? Сизчи бул эми мунун альтернативдүү түрү жок. Себеби бул шприц, бул адамдын денсаулугуна керек да. Ал ошондой альтернативдүү кыла турган эмелердин санына кирбейт да. Ал эми ошол эле биздин азыр желим баштыктарды кантип биз жок кылуунун жолун биз өрттөө менен көрүп атпайлыбы? Ал өрттөгөндө андан чыккан уулуу зат
ошол эле айылына чөйрө кайра адамдын өзүнө таасирин тийгизип атат. Кантип жок кылабыз эгерде мисалы менде ошондой толтура пакет бар да. Бизде деген ал Мисалы үчүн көп эле ошол жанагындай таштачу жайларга кетип атпайбы, анын баары ошол жерде көмүлүп атат да, негизинен көмүлүп атат. Ал ошо канча жылдап жата берет, ошо 450-500 жылга чейин ал эметпейт экен да, жоголбойт экен. А эми сиз айтып аткан жанагындай жоготуунун түрү болсо, бул утилизаторлор бар, инсинератору деп коет. Ал болсо жанагы жанагындай өндүрүүчүлөр жанагы өздөрүнүн аймагында, мисалы, ошондой жана мобилдүү инсинераторлорду жайгаштырып алгандар бар да. Бир жанагы токен эмелеринде, ишканаларында, мисалы кендерде көп эмелер калдыктар чыгат, ошонун баарын ошол өздөрүнүн жанагы оборудованиялары бар. Андан тышкары пиролизный установка деп коет, баягы ошондой жогорку градус менен муну эритет да. Ошондой утилизатор жана медициналык отходдор ошондой пиролизный установканын ичинде жок кылынат. Жогорку градустун ичинде ал жок болуп эрип кетет да. Ал зыяндык эч кандай тийбейт. Болгону жанагы абага чыккан эмеге, чыгындыга жакшы фильтр коюп койсо да. Жогоруда Жамал эжеке бир көйгөй көтөрүп кетти да. Негизи өнүккөн өлкө эле эмес, көп эле өлкөлөр баары билет, бул калдыктарды бизнес катары кабылдайт. Калдыктардын чогултуу менен өзүнө бир акча иштеп чыгышат да. Биз ошол тармакты мисалы үчүн айтып аткан эле Маселе айым айтып кетпеди, кайра иштетүүгө жаткан буюм тайымдары боюнча көйгөй жок. А биз ушу иштетүүгө мүмкүн болбогон, иштетүү өтө бир көп каражатты талап кылган, ошол микрон деп түшүнүк айтылат, ошо микрондору байланыштуу ошо баштыктар жана бир рет пайдалануучу буюм тайымдары боюнча көйгөй бар. Ошондуктан буну эксперттер, биздин кызматкерлер бүт баары талашып, тартышып, бизнес менен чабышып олтуруп, ошол тыйнакка келип аткан учурда, себеби буларды эң бир иштиктүү, жыйынтык берүүчү жолу тыюу салуу. Биздин жарандардын баш тартуусу аны пайдалануудан. Түшүнүп атабыз, баягы пайдаланганга ыңгайлуу. Ал эми пайдаланганга ыңгайлуу болгон менен адамзаты өзүнүн ден соолугуна зыян келтирүүнү сезип, мындай колунан келишинче андан качуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми ошол эле жапайы жаныбарлар, же үй жаныбарлары, ошол эле өсүмдүктөр баягы акылы жетпейт жана өзүн коргой албайт да бул зыяндуу таасирлерден. Ошондуктан мына сиздерге да терең ыраазычылык, бүгүн чоң мүмкүнчүлүк. Биз пайдаланып, ар бир жаранга, ар бир радио угарманга жеткиргенге далалат жасап жаткан учурубуз да. Негизи кошумчалап кетиңиз. Биздин угарманыбыздын суроосуна да жооп берип коеюн. Жанагы айтып атпайбы, электрочайниктер, анан дагы башка пластик буюмдары алар кандай болот, кандай кирет депчи. Бул болсо бул биз деген эмебиз да, жана таможенный союздун эмебиз, мүчөсүбүз да. Анан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында атайын техникалык регламенттер бар да. Ал жерде ар бир оюнчук болобу, ар бир буюм болобу, идиш болобу, бардык эмелер, буюмдардын өзүнүн эмеси, тартиби, мындай эмеси бар да, талабы бар да. Ошол талаптарга жооп берген буюмдардын баары биз Кыргызстанга аны алып келгенге каршы чыга албайбыз. Себеби деген биз биримдиктин мүчөсүбүз да. Ошондуктан бул талапка жооп берет, эл аралык стандартка жооп берет. Ошондуктан жанагындай зыяны жок деп табылган үчүн биз аны бир тараптуу жок кылып же алып келгенге чектөө кое албайбыз да. Ал эми жанагы бул майзамда мынакей ошо 6 түр жазылган, ошо пластиктин түрлөрүнүнчү буюмдардын. Ушулар ошо саналат да, жанагы абдан бир колдонулуучу буюмдар бул кайрадан иштетилбейт деп. Ошондуктан эң биринчи көйгөй ушулардан арылыш керек болуп атат да. Анан этаптуу түрдө уже башка түрлөрүн өтүп кыскартууга туура келет да. Кофе үчүн
желим капсулалар, азык-түлүк үчүн тор баштыктар деп айтылып атат бул жерде. Полиэтилен терефталат желим бөтөлкөсү деп атат. Демек бул жерде айтылган ар бир ошол желим буюм жасалган буюмдар желимден буларды биз эми мындан ары колдонбойбуз. Мында айтканда булардын баары Кыргызстан өзүнөн өндүрүлөт же сырттан келеби? Бул жерде Кыргызстандан өндүрүлгөндөр да бар, сырттан келгендер да бар да. Негизи Кыргызстан бул импортко көз каранды өлкө да. Негизи элечи бул жерде мынакей пет деп атат. Азыркы күндө бир айтат төрчү нерсе, бул биз пет жакшы кайрадан иштетилет деп атпайлыбы? А бул жерде ошо пет кирип калганда, баягы ысык көлдүн көйгөйүнөн утурлай ушуну кирип калганда азыркы күндө, бирок бул экинчи жагынан караганда экономикалык жактан да абдан эме болуп калып атат да, зыян болуп калат. Себеби биздин ишкерлер, биздин жанагы алып келүүчүлөр, импортерлордун баары коңгуроо кагып, бул пет деген бул биз келген продукциянын 80% ушу петтен турат, продукт идиштери. Муну кайрадан иштетсе болот, ошондуктан аны токтотуш керек. Себеби Кыргызстан экономикасын да караш керек деген ушундай маселелерди азыр карап чыгып, азыркы күндө бул боюнча дагы бир ортодо бир келишимге келип, бул өндүрүүчүлөр менен чогуу алардын да оюн эске алайлы деп, ошонун үстүнөн бул мыйзамда кичине өзгөртүү киргизсекпи деген да иштер жүрүп жатат да. Демек орток пикир табылыш керек. Табылыш керек. Себеби экономикалык жактан дагы, экологиялык жактан дагы пайда алып келе турган, жана биз айткандай, эгерде бул кайрадан иштетилип, кайрадан башка продукция өнө турган болсо, эмне үчүн мүмкүн эмес да, мисалы үчүн. Угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Түз байлар. Жакшы экен, эми бул адамзат мындай мындан анда биздин укум балабакына бир таза, зыяны жок бир мамлекетте жашаш керек. Абабыз дагы бир суубуз дагы таза болуш керек, туурабы? Ошону мына биз ойлоп, мына силер дагы ушул эмени берүүнү уюштуруп атасың, элге түшүндүрөбүз деп, туурабы? Эми мындай да, мына канча жылдан бери айтылып келатат, ушу жанагы пластик, салафан эме бүт менен көз толуп кетти деп атасыңар, тиги чечерканактан баары чыгара албай атабыз деп. Муну гана бир экиле жолу менен көрүп турам да. Биринчи мамлекет жана пластик нерселерди, бөтөлкөлөрдү баклажкада болот го азыр. Ошону алыш керек. Пункттарды ачып, баасын көтөрүш керек. Ошондо элде баарын чыктабай калат койгой, мына 5 сомго өткөрүп коем мен бирдем. Анан экинчи, мына Сингапурдун методу бар. Мына Сингапур деген мамлекет аерде көчөгө түкүрсөң $1000 дейт. Мусор чыгасаң $3000 экен. Төлөбөйсүң, алып туруп ит атканда ак чыгайт. Мына эл ошо закондон, мыйзамдан корксо, ана эч ким чыгабай калат. Биз жөн эле айтып атабыз, мына жолдун баары, кам жолдун баары мусор. Күнүгө өтсөңөр мына. Күнүгө мусор жатат ошо. Пакет бүт ыргыткан. Аны келип ошондо жапайыттын баары чачып, тытып пакеттин баары ичинде итак бара чыгып атат. Жолдун баары ага. Муну караган эч ким жок, Муну караш керек да. Алтыга айырбаш ар бир адам. Керек болсо мына айлык таким, губернатор бар, биринчи очередь. Бул мамлекетте таза болбосо эмнеге туристтер чакырабыз? Мусордун баарын толтуруп туристтер чакырабыз, келгиле деп. Азыр тазаны ona чакырбайбы? Өзүңүз уят болуп атпайсызбы мына? Көрүп атасыңар, канча деген мына кишилер келет сырттан. Баардыгы замечание кылып кетип атат. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Дароо эле кабыл алсак. Саламатсыз. Саламатсыздар. Бишкектен чыгаттам, атыңыздан. Бул көйгөйлүү маселе, бүйүнө чыгып калган жок, этине чыгып калган жок. Бирок былтырдан баштап Сукөлгө салафан ордуна баасы кагаз дивизиялерде былтыр барып жакшы көрүлүп экен, кагаз менен пакет чыгарып коюпту, чүкөк чыгарып коюпту да. Анда пакетти саттырбай калды мына жердегичи. Эмнесин Кыргызстан боюнча ушуну келишпейсиңер? Пакет боюнчачы, салафанды чыгара турган завод фабрика ошо тыйым салып, ошонун ордуна кагазтарды чүкөктөрдөн чыгарып чыксаңар, карапайым элге ошого алат. Салафан дери магазинге сатып койду, магазинден маличиге барсаң эле ачып коет. Эң ордуна ар бир кагаз чүкөк чыгарбайсың, жолдон кетип баратыпчы. Ошону иштетиш керек да. Мисалы, салафанды кагаз чыгарган пакеттен чыгарыш керек да, Кыргызстан боюнча чыгарыш керек. Бул бир. Экинчи жанагы бөтөлкө баклажка деп атабыз. Мен интернеттен бир кыргызчын жарандар эле чыгып калды интернеттен. Чет мамлекеттерден ошо баклажканы бир эме бар экен, ошондон өткөрөт экен да.
ал өткөргөндөн кийин аяктан акча чарп эткенде канча баклашка кирип түшөт дейт да. Биз ошондо Кыргызстанга орнотуш керек. Ар бир магазин болуп ай точкаларга баклашкаларды штайт да ошо өткө какой-то бир тиемди алган киши айта алыш керек дагы ал баклашканы бөлөк мамлекет иштетиш керек, ишкана ачыш керек. Анан Истекло завод айны заводдо кайта иштетиш керек. Банканы бүтүн турган ишкана ачып туруп Истекло заводду иштетиш керек. Биз этаж үйлөр салбай эле завод фабрика салсак, ошого пайда келтирет болуш. Рахмат. Асил айым, бул жерде жана мыйзамдагы жоопкерчилик жөнүндө дагы кеп болуп атат да. Чындыгында эле биз кайсыл жакка барбай эле бүтүндөй эле талааларда жанагындай эле пакет учуп калган желим баштыктарды көрүп калып атабыз. Айрыкча жаз мезгилинде канча жанагындай болгон иш-чараларды өткөрөбүз, ишембиликтерге чыгабыз деген менен кайра эле эртеси күнү кайра ошол эле көрүнүш. Мыйзамда жоопкерчилик жагы кандай белгиленген? Туура айтасыз. Мыйзамда бул аталган өйдө жогоруда айткан мыйзам менен чогуу эле дагы бир мыйзам чыккан. Ал мыйзам ошо чогуу эле күчүнө кирди ошо былтыр август айында. Бул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин өзгөртүү киргизүү тууралуу да. Ал жерде 213.1 анан 213.2 деген беренелерге ушул жалпы эле ушу пластикалык калдыктарды жүгүртүүнүн тартибин бузган боюнча бардык чаралар каралган. Бул жана штрафный санкция деп коебуз го, штраф айып пулдар салынган да. Мисалы үчүн быйыл мисалы үчүн 1-январдан баштап ошо жанагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында өндүрүү ошо пластикалык пакеттерди жана башка буюмдарды өндүрүү тыюу салынды да, тыюу салынды. Эгер тыюу салынуу укпай койгон болсо бул физикалык жеке жактарга бул 10.000 сом айып пул бар экен, дагы юридикалык жактарга 28.000. Анан дагы саткан боюнча дагы жеке жактарга 3.000 болсо, тиги юридикалык жактарга 13.000. Ушундай сыяктуу бардык беренелер мындай эме менен жазылып кеткен. Бирок бул деген ойлойм да айып менен эле айып деле сала берүү бул эффективдүү жол эмес да. Биринчиден эле адамдар маданиятын оңдош керекпиз да. Негизи эле бул жалпы эле элдин маселеси да. Жалпы эле жашоочулардын өзүн патриотмун деп сезген ар бир кыргызстандыктын маселеси да. Бул бир эле гос органдардын же мамлекеттин эле маселеси эмес да. Ошондуктан бул эме маданиятты экологиялык маданиятты жогорулатыш керек. Анын үчүн биздин министрлик көп иштерди жүргүзүп атат. Алардын бири болуп саналат. Биз жакында эле ошо былтыр тескеме чыкты дагы бир министрлер кабинетинен. Ал жерде ошол иш планы да, иш планы бул инфраструктураны калдыктар боюнча калдыктарды иштетүүнүн инфраструктурасын жогорулатуу боюнча иш планы чыкты. Ал жерде дагы деле ар бир мамлекеттик орган уже так кандай иштерди жүргүзүш керек. Анын бирден бири болуп биз эметтик, сунуштадык, алар макул болуп колдошту. Билим берүү министрлиги кичинекей балдарды жанагы садиктен баштап эле үйрөтүш керек. Ар кандай жана интерактивный играларды, мындай анимационный роликтерди көргөзүп, кичинекей баланын эле аң сезимине куюш керек да. Уже өзүнчө коюш керектигини, пластикти өзүнчө, кагазды өзүнчө салыш керек деген. Андан тышкары милдеттүү түрдө экология деген дисциплинаны, ушул калдыктар баардык нерсени камтый турган ушул дисциплинаны милдеттүү түрдө бу билим берүү министрлигинин окуу планына кириш керек деген биз ушу план менен бекитип бердик. Бул биринчи кадамдардын бири да. Себеби жалгыз эле биздин министрлик, андан же болбосо жергиликтүү гос органдары жалгыз муну көзөмөлдөй албайт да. Ошо бул комплекстүү система болуш керек да. Анан ошондуктан ушундай кадамдарга бардык. Анан жанагы угармандын суроосуна жооп берсек, жана айтып атпайбы, жанагындай аппараттарды коюш керек депчи. Мен ошо жакында Астанага барып келдим. Ал жерде фандоматтар деп коет экен да, жанагындай терминал сыяктуу турат экен, магазиндер коюп коет экен да. Анан ал жака баягы бутылканы салып койсоң, сага какой-то бонус берет экен да. Сен эмеңе телефонуңа приложение единица салып коет экен.
ал болсо ошол жерден ал жерден пресстеп ал аппаратка бир канча бир көлөмдө ал пластик ошо батат экен да. Андан тышкары жана биз ROP деп система айтып атпайлыбы, жана принцип жаңы өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги. Бул принцип бул бир гана акча алып койбостон бул абдан комплекстүү, абдан чоң система. Бул деген калдык пайда болгондон баштап жок болгонго чейинки вот этот бүт циклдын баарын камтыйт да, өзүнө ошол эле айтып аткан жана байке айтып аткан жанагы чогултуучу пункттарын коюлат. Алардын транспортировкасы, алардын сактоосу, аларды бөлүштүрүү, анан ар бир жанагы адамдарды кызыктырыш үчүн чындап эле аларды ошо сатуу пункттарын уюштуруу, мунун баары ошол принцип менен чогуу каралган да. Бул жерде негизи эле көзөмөлдөө жолу менен жазага тартуу көп ресурс жана көп каражат талап кылуучу иш-чаралар да. Колдон келишинче анын алдын алуу керек. Жогоруда маселе айымда айтып кетип атпайбы? Билим берүү министрлиги менен чогуу иш алып барылып атат деп. Агайда жакшы радио угарман агайыбыз дагы жакшы кеңештерин, жакшы сунуштарын берип кетти. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан дагы бир иштер жүрүп атат да. Экологиялык активисттер аркылуу иштер жүрүп атат. Баягы акча берүүчү болбосо дагы азырынча чогултуу аракетин далалатын жасап, атайын бир бөтөлкөнү элестеткен темир торчолорду коюп атышат. Эми биздин жыйыныкы жаран катары алып барып ошого салганды үйрөнүшүбүз керек да. Эми албетте бул жерде баягы ошол пет бутылкаларды чыгарып аткан мекемелердин да чоң жоопкерчилик туруп атат. Биз Дубай өлкөсүндө да бар экен. Эми өзүнө кабыл кылып, мүмкүн акча береби, бирдик салабы, ал бир өзүнчө мотивация, стимул болот албетте. Бирок бүгүнкү күндө деле эгер аракет жасасак, бир ыргып жүрө чогулчу мүмкүнчүлүк бар да бизде. Бизде желим бөтөлкөлөрдү мына акыркы учурда баамдап жатабыз. Таштандагы таштарын менен эле чогултуп алып эле бизде жана үй жай жок жарандар көтөрүп кеткенин көрөбүз. Ал кайра келип эле базарларга барып эле ал экинчи колдонууда кетип атпайбы? Бул жерде маселенин баары эле жанагы кичинекей желим баштыктарда болуп жатат. Ошолорду жок кылганга да болбойт экен, туурабы Селайым? Же аны дагы жок кылган кылуу, ал экинчи колдонууга өтө ошол желим баштыктар кичинекей. Желим баштыктардын жука жанагы бир түрлөрү бул, алардын да ошо жана пластик сыяктуу эле түрлөрү болот. Алардын да кайра иштетилүүчү, иштетилбөөчү түрлөрү болот да. Ошо эң жукалар ошо иштетилбейт кайра. Иштетилгенге жатпайт. Айрыкча жанагы бир кичинекей моундай болгон колу бар, колу жок дегендей, кармагычы бар дегендей. Ошолордун айрым желим баштыктардын баарын тең эле демек бүгүнкү күндө зыян деп айтканга дагы болбойт. Же зыян деп айтканга болот деп ойлойм да. Себеби дегенде биздин Кыргызстанда эгер ошол кайра иштетилүүчү өндүрүш өнүксө, мындай коркунуч болбойт эле да. Биздин Кыргызстан андай кадрдык мындай потенциалга же мындай изилдөө үчүн, мисалы үчүн, же болбосо жанагындай кандай десем лабораториялык эксперимент кыла турган эч кандай мындай эме ресурстарыбыз жок да биздечи. Мисалы ушул эле пластиктин кайсы түрлөрү зыян, кандай зыян эмес. Биз бир гана эмеге чектелебиз, анын жанагы кагаздагы эле болгон характер мүнөздөмөсүнөчү. Бирок чындап эле ошол факт түрүндө ошол кандай түрүнө кирет, кайра иштетилеби же иштетилбейби, зыянбы же зыян эмеспи, ал үчүн ошо биздин ошондой потенциалыбыз жок болуп атат да бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн сиздердин жаратылыштык коргоо, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өзүңүздөрдүн лабораторияңыздар бар, мындай айылына чөйрөгө терс таасирин тийгизген кайсы бир факторлор боюнча анализ жүргүзөсүздөр да. Ушул желим буюмдарга дагы жүргүзгөн береңиздер, мисалы үчүн аларды изилдөбү?
жок. Бул абдан бул лабораториянын изилдөөчү лабораториянын башкача түрү. Бул болсо адамдарга көп зыян тийип калат көбүрөөк. Бул көбүрөөк жанагындай саламаттыкты сактоо министрлигинин лабораториясы болсо жакшы болмок да. Биздики болсо баягы сууга анан абага зыяны тийген жанагындай чыгындыларды көбүнчө эле жана выброс түтүндөрдөн алынат да. Же сууда канча жанагындай оор металлдар бар. Мисалы ошолорду алынат, топуракта кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ал дагы аккредитация, область аккредитация деп коет, алар чоң да. Андай жетишкендик пока бизде жок, ошондуктан биздин Кыргызстан кооптонуп турабыз да, бардыгын эле алып келе бергенгечи. Бүгүнкү күндө жакшы бир эме болуп атат, жаңылык ЭАЭС алкагында алар дагы ушул маселени көтөрүп, абдан чоң социалдык, экологиялык анализ жасап, аларда ошо бир ушунча канча бир 6 түрдүү чогуу ошо чектөө киргизгенге алар дагы эметип атышат. Угарманыңыз бар экен, саламатсызбы? Суроону кыска берсеңиз, убактыбыз жыйынтыкталып бара жатат. Алло, саламатсыңар. Конокторго мындай эле жанагы айтып өткөндөрүнө мен угуп отуруп кошулам да. Анан биринчиден менин оюмча экология жагына инспекторлордун санын көбөйтүш керек. Анан адамдардын аң сезими менен маданиятын күтүп отурсак дагы бир 15-20 жыл дагы жоготобуз да. Себеби жанагы айтпадыбы, көзөмөлдү күчөтүү, анан кызыкчылык да болуш керек деп. Кызыкчылык менен катар штрафты да киргизиш керек. Азыр жанагы кечирип койсун, улууларда деле, кичилерде деле мындай кайтыгерлик көп да, басымдуу болуп атпайбы? Анан мектеп жашында келечек муунду да ушу табигаттын эмесине мындай жакшынакай мамиле кылганды да окутуп, үйрөтүп, кичинекей бир 15-10 мүнөт болсо дагы сабак киргизиш керек. Биз айтканыбыз менен оозубуздан айтабыз, какылдап какшайбыз, эч кимдин мээсине кирген жок ал. Мына көз көрүнө эле менин алдымда ыргытып басып кетишет. Айтсаң жаман көрөт. Ошон үчүн катуу тыюу салыш керек да, көзөмөлдү күчөтүш керек. Бул тарапта деген экология инспектору биз 15 жыл мурун эле айтканбыз, киргизиш керек. Кана киргизгенбиз, эч ким киргизген жок. Какшап эле ошол ордуңарда отурасыңар. Рахмат, өмүрлүү болуңар. Албетте, туура сунуш. Мен бүгүнкү эфирде өзгөчө таң калтырып кубандырганы кайрылгандар көп болду. Биз көп темалар менен келебиз. Бул эмнени айтат? Чындыгында бүгүнкү күндө биздин угармандар чындыгында бул калдык көйгөйү тийген сезилип турат да. Таштанды көйгөй, Таштанды, анын ичинде пластикалык буюмдардын таштандылары. Демек, ийгилик жакында болот. Эми жогоруда угарманыбыз айтмакчы, азырынча биздин аң сезимибизге кайсы бир өзгөрүү жетмейинче, бирок кайсы бир рычагтарды колдонушубуз керек дегендей. Ооба, бизде кызматкерлер жетишсиз. Кызматкерлер кандай? Кызматкерлердин саны жетишсиз. Эми аны бүт баарыбыз билебиз, эжеке деле дагы айтып атат. Андан сырткары макам маселеси. Ошо текшерип аткан кызматкердин канчалык деңгээлде макамы болот. Барып эле болбойт деп кагаз жазып барып, дагы эле органдарга берип, байгыл бүт толтура орайгерчилик алып баруучу болсо, анда деле байгыл эффект, бир бат эффект берүүчү натыйжаны үмүт кылып күтпөй эле коюш керек. Биз ошол мындай көңүл буруп, Сингапурда айтып атабыз, Америка Кошмо Штатындагы бир жакшы мисалдар келтирип атабыз. Ошол эле учурда ошол тыюучу кызматкердин кандай чоң макамы бар экенин биз унутуп калып атабыз да. Мисалы экологиялык полиция деп көлдө иштеп баштады, бул ички иштер министрлигине. Демек ошолорду дагы пайдаланганга болот. Мисалы үчүн. Бул эми баягы көлдүн биосфералык аймагы жөнүндө сөз болуп жатат. Алар дагы ушундай бир кошумча бир алардын полиция болобу дейбизби, тартип сакчысы да анын өзүнүн макамы бар, андан чындыгында эле. Ал эле полиция деле эмес. Мисалы үчүн ошол эле Америка Кошмо Штатында рейнджер деп коебуз, алардын полициядан кемдин өз укугу бар. Демек ушундай бизге бүгүнкү күндө керек болуп турат. Ошо инспекторлорго, биздин кызматкерлерге кошумча макам берип, талапты күчөтүп койсо эмнеге бул болбосун, жүзөгө ашырганга болбосун да. Дагы бир кошумчалап кетейин. Жана угармандар айтып кетпедиби?
бул альтернативдүү түрдө бир керек да себеби деген элде колдонуш керек да. Муну тыюу салып салгандан кийин аларга башка субституттарды беришибиз керек да, товарды башка аларга даярдашыбыз керек. Ал жөнүндө дагы иштер болуп атат. Бул көбүнчө жанагы кимге берилген милдеттен тиги экономика министрлигинечи. Алар бүгүнкү күндө ошондой өндүрүүчүлөр менен бүгүнкү күндө абдан көп эле өндүрүүчүлөр бар экен, пластиктерди, анан жана импортерлор бар экен да. Аларга тапшырмада берилди. Бүгүнкү күндө анализдеп канча пайда тиет, канчасы зыяны бар, кандай кылып кайра перепрофилироваться этип башка түрлөрүн, жанагы кооптуу эмес түрлөрүн кайрадан өндүрүүгө ошол боюнча бүгүнкү күндө маселелер көтөрүлүп, жүрмүштөр жүрүп, альтернативдүү түрүн кайрадан сунуштаганга ошо иштер жүрүп атат. Себеби бул биринчи маселе да, альтернативдүү түрүн бериш керек. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, берген маалыматтарыңыз үчүн ыраазылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн желим буюмдарды колдонууга тыюу салуу жаатында кеңири кеп кылдык. Уктуруубузга жаратылыш ресурстарын коргоо, экология, техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Комар Мамбеталиев, аталган министрликтин калдыктар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Асель Мурзабаева болду. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.